Саламатсызбы, урматтуу кесиптеш. Экинчи класста мекен таануу сабагын Сьюзи Моргенштерн Цянхон Чендин «Мен кереметтерди жаратам» чыгармасынын негизинде эмгек адамдары сабагын көрөсүздөр. Сабактын моделин окуп чыгып, 4-чү стратегия. Божомолдоо боюнча иштин ар түрдүү ыкмалары аттуу стратегиянын мазмунун талдаңыз. Видео сабакты көрүп чыгуу үчүн жүктөп алсаңыз болот. Балдар, саламатсыңарбы? Бүгүн биз мекен таануу сабагынан абдан кызыктуу теманы өтөбүз. Бул теманы түшүнүү үчүн бизге Сьюзи Моргенштерн Цянхон Чендин «Мен кереметтерди жаратам» аттуу чыгармасы жардам берет. Бул чыгармадан биз көптөгөн кызыктуу нерселерди билебиз, чыгарма аркылуу сүйлөшөбүз. Балдар, эми тактада жазылып турган ырды биргеликте окуп, кайсы темада биз бүгүн баарлашат экенибизди аныктап алабыз. Кыскасы, бүгүнкү биздин сабактын темасы. Анда хор менен окуп баштайбыз. Бул турмушта эмнелерди самайсың, баалап билип кайсынысын санайсың, сага жакын барынан да салмактуу, кайсы кесип ардактуу. Балдар, бүгүн эмне жөнүндө биз кеп кылат экенбиз? Кесиптер жөнүндө сөз кылат экенбиз. Биздин сабактын урааны, балдар, үйрөн, акылдуу бол, активдүү бол, жана сен билимге жол ачасың. Балдар, эми силер өзүңөр көзүңөрдү жумуп, бир унааны элестеткиле. Ал ар кандай унаа болушу мүмкүн. Элестеттикпи? Эми көзүбүздү ачабыз, ошол унааны оталдырабыз, ар бирибиз үйүбүзгө жетебиз. Биздин үй, биздин отургучтар. Оталдырабыз. Анда эмесе, балдар, элестеткен унааңар, өзүңөр тандап алган унааларды оталдырган боюнча үйүбүзгө кеттик. Биздин үйүбүз, биздин отургучтар. Балдар, биз үйүбүзгө келдик. Орун алдык үйүбүздөн. Эми унааны айдаган адамдын аттарын атайбыз. Умар. Учкут. Асила. Такси. Жакшы. Ариет. Учкут. Мотоциклист. Нурел. Учкуч. Сонун. Таксист. Рахмат, балдар. Биз бүгүн эмгекчил адамдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Кесиптердин аттарын, ар кандай кесиптердин ээлери кандай иш кыларын аныктайбыз. Кесиптердин сөздүгүн түзөбүз. Текстин мазмунун, божомолдоо көндүмдөрүбүздү бышыктайбыз. Башкача айтканда, чыгарманын аталышы боюнча, мукабасындагы сүрөт боюнча, тастыктоолор боюнча чыгарманын маанисин аныктайбыз. Бүгүн бизге кат келди. Кат келди. Бул каттан сөздөрдүн бөлүктөрүн алабыз. Бөлүктөрдөн бүтүндөй сүйлөмдөрдү түзүп, эмне жөнүндө экенин айтып беребиз. Балдар, каттарды ким алып келет? Жакшы. Жуптарга бирден конверт. Жуптарга бирден конверт. Ачабыз. Сөздөрдөн сүйлөм түзөбүз. Эң жакшы, бүткөндөр дагы бир жолу кол чаап коебуз. Абдан жакшы, балдар. Эң сонун. Баарыбыз аткарып бүттүк. Анда эмесе, силер түзгөн макалдарды окуп, эмне жөнүндө экенин ким айтып берип коет. Биринчи жуптан Нур кыз. Эмечил таң атарын күтөт, жалкоо күн батарын күтөт.
Абдан жакшы. Сонун макалды түзүп турсуңөр. Эми мааниси эмнеде? Бул макал эмнени билдирет? Эмгекчил ишке кайра чыгыш үчүн таң атарын күтөт экен, жалпы болсо кайра эле жата калыш үчүн күн батарын күтөт экен. Абдан сонун. Силер жупта иштедиңер. Мен силерге бирден быйтыкча беремин. Жакшы иш аткарганыңар үчүн. Анда экинчи жуп. Асила окуп коюуңду катуу чыгар. Жамгыр менен жер көгөрөт, эмгек менен эл көгөрөт. Бул макал эмнени билдирет экен? Нуркыз жардам берет силерге. Жамгыр менен жер көгөрөт деген ошо жамгыр жааганда сен жерге чөп өсөт. Эмгек менен эл көгөрөт деген эмгек кылып атып өзү ошондой. Көптөгөн жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишет десек болот. Эң сонун мына бул жупкадагы бирден быйтыкча. Кана бул жерден Айдана кимиңер окуп коесуңар? Эмгек бар жерден дөөлөт күт. Бул макалды кандай түшүнөсүңөр? Исхак? Ал эме тиги эмгек бар жерден дөөлөт күт деген эме жерден эмгек кылсаң болот да, мисалы. Эме тиги. Мисалы аны алма өстүрүп, аны сатып, анан акча алып бирдек кылсаң болот. Жакшы, жакшы. Көптөгөн ийгиликтерге эмгек кылып жетишсек болот экен, Исхак. Нурел? Билим кенч, эмгек анын ачкычы. Абдан жакшы. Биргеликте таптык, Билим кенч, эмгек анын ачкычы. Абдан жакшы. Кандай түшүнөсүңөр бул макалды? Сен билимди болсоң да жана эмгектенсең бүт багалап тап, ачкычы ошогудап, сен эмгектенсең сен деген бирден мүлк аласың, бирден аласың да, аны сатып эме аласың. Билимди болсоң сен бүт жактан бүт баган билимчи болосуң да. Абдан жакшы. Демек билимдүү болсоң иштейсиң, иштесең пиштейсиң деген дагы сөзүбүз бар, Нурел? Анда кийинки топко келдик. Умар, кана Ариет айтабы? Ариет айт. Эмгектин деңгээлин мезгил тастыктайт. Сен канчалык эмгек кыларсаң, мезгил өзү тастыктап калат. Жакшы, эмгектин мезгил тастыктайт экен, адамдын эмгегин. Быйтыкча. Адам эмгеги менен даңктанат деген, ал болсо адам иштесе баарын жесе, адам иштебесе эч нерсе жок, эч нерсе жетпей каласың, адам иштегени менен даңктуу болот экен. Абдан сонун. Абдан жакшы макалдарды таптыңар, абдан сонун ойлорду айттыңар. Балдар, биздин макалдар эмне жөнүндө экен? Абдан жакшы. Балдар, демек биз эмгек жана эмгекчил адамдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Сабакта талыкпай эмгектенип, туура жана так жооп бергендигиңер үчүн, сөздөрдү туура айтканыңар үчүн, бири-бириңерди колдоп, жардам бергениңер үчүн, класстагы тартипти жакшы сактаганыңар үчүн силерге сыйлыктар берилип турат. Балдар, кесиптердин бир нече түрлөрү менен таанышабыз. Бул кесиптердин канчалык маанилүү экендигин билебиз. Эми силерге суроо. Кесип деген эмне? Кесип болсо биз деген чоңойгонубузда кандай жумушта иштегенибиздин аты. Кесип? Жакшы ой, дагы? Кесип бул биз чоңойгондо жумуш тандайбыз. Мисалы үчүн мен мугалимдик тандайм, мугалимдин кесибине окуйм да, ошону кесип дейт. Жакшы. Анда балдар, кесип бул адамдын негизги кесиби. Анын эмгек ишмердүүлүгү. Түшүнүктүүбү? Балдар, жогоруда биз айтканбыз, Сьюзи Моргенштерн, Цзян Хонг Чендин "Мен кереметтерди жаратам" деген чыгармасын окуйбуз деп. Бул ат силерге эмнени айтып жатат? Бул чыгарма эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Мен эме тиги укмуштарды жаратам деп атат, бияктан мындай укмуш эч кимге элек нерселерди эме көргөзүп, ошондой нерселерди жасап эмес. Көргөзүм деп атат бүт баарына. Эч ким көргөн нерсени. Эч ким билбеген, эч ким жасабаган, эч ким көрбөгөн нерсени жасайм деп ойлоп атат. Жакшы. Бул эмне жөнүндө?
Ким жөнүндө болушу мүмкүн? Кандай окуялар болушу мүмкүн? Кесиптер жөнүндө болушу мүмкүн да. Темир набайчы жөнүндө, доктор жөнүндө, ошолор жөнүндө, кесиптер жөнүндө болушу мүмкүн да. Жакшы, абдан жакшы, божомол. Эми балдар, силердин парталарыңардын үстүндө тексттин мазмунун болжолдоо экинчи тиркеме бар. Карасаңар, бул жерде билдирүүлөр берилген. 5 билдирүү берилген. 5 билдирүүгө окуганга чейин силер макулсуңарбы же макул эмессиңерби? Тандап жазасыңар. Бирок себебин өзгөчө белгилеп жазышыңар керексиңер. Мисалы, чоңдор бир эле суроону көп беришет. Сен чоңойгондо ким болосуң? Чоңдор демек бир суроону эле бере беришет экен. Сен чоңойгондо ким болосуң деп. Эгерде макул болсоңор, себеби деп туруп жазып баштайсыңар. Эмне себептен силер макулсуңар? А эгерде макул эмес болсоңор, анда тастыктайсыңар. Эмне үчүн силер макул эмессиңер? Тапшырма түшүнүктүүбү? Демек, 5 тастыктоону, 5 билдирүүнү тастыктайсыңар. Анда силерге 5 мүнөт убакыт берилет. Жазып баштадык. Топтордо кеңешип иш алып барсаңар болот балдар. Себеби сен ким болгуң келет? Болбосо милиция кесип жагат жазасың. Окуганга чейин бул жерге жазасың. Бизге бөлүнгөн убакыт бүттү. Силер окуганга чейин билдирүүлөргө өзүңөрдүн далилиңерди жаздыңар. Эми биз мен кереметтерди жаратам чыгармасын окуйбуз. Окугандан кийин кайра окугандан кийинки билдирүүлөрдү жазасыңар. Текстти баарыбыз алабыз, кунт коюп угабыз. Чоңойгончо күтө албай, чоңдор суроо жаадырат. Ким болорум аларга окшойт кызык маалымат. Кандай жоопту айтышты, азырынча билбеймин. Өрт өчүргүч же пилот, мүмкүн темир ийлеймин. Ойго батып мен жүрсөм, шаштырат тимеле. Ойго батып мен жүрсөм, бүгүн туруп түшүндүм. Нени каалайт жан дүйнөм? Туруп алып ар күнү, күн нурунан эртерээк, күндү бийик көтөрүп койсом деймин эртелеп. Дирижордой кадимки суу добушун ойготсом, деңиздердин толкуну кол учуна ойнотсом. Жасасам дейм дары суу, кар адамдар ичкенге, бели буту ооруса, тез сакайып кеткенге. Карыгандар жашарып, спортзалдарда жүрүшсө, өлбөз болуп баарысы жыргап өмүр сүрүшсө. Ою бузук жамандын, баарын койсом кишендеп, полиция мыкты деп дүйнө эли ишенмек. Ок атканга мушташка тыюу салып салмакмын. Тып-тынч болсун баары деп апакемдин койнуна жылуу жатып алмакмын. Эч кимди эч ким урбасын, уурулукта кылбасын. Баш ийбеген бейбаштар тордо отуруп ырдасын. Сыйкырдуу күчүм болгондо менде, керемет жашоо курмакмын эле. Керегим тийсе элиме, жерге, керемет эмей айтчы анан, эмне? Тандырга толонон жасап койсом, ачканын баарын тойгузуп болсом, түркүн түс кийим кийгизип алып, балдардын баарын ойнотуп койсом. Күч жетет, эгер каалоо чоң болсо, өрттү да селди токтотуп койсо, кедейлик менен кайгыны кошуп, жолунан тороп, келтирбей тоссо. Жаратуу үчүн мындай иштерди заманым менен жарышуум керек. Ааламдын сырын окуп, үйрөнүп, жакшылап билим алышым керек. Балдар, бул чыгарма силерге жактыбы? Бул чыгарма силерге эмнени айтып жатат? Бул чыгарма бизге укмуштарды айтып жатат. Укмуштарды. Жакшы.
керемет деп айтсак болот, Нурел? Улугда бизге кесиптерди айтып атат, кесиптер жөнүндө. Алар не кылышат? Мен ошондой кылгым келет депчи, бүт кесип жөнүндө айтып берет. Эң сонун, эң мыкты. Балдар, бул бала кандай кереметтерди жасагысы келди? Бул бала карыларга жардам бергенин жана адамдар тынч болгонун жана уруш болбогонун каалагысы келди жана карыларга жардам берген. Жакшы. Зарина айткан жерлерди тексттен тастыктап бере аласыңарбы? Далилдеп бере аласыңарбы? Колу учуна ойнотсом, жасасам дейм дары суу. Кары адамдар ичкенге, бели, буту ооруса, тез сакайып кеткенге, карыгандар жашарып спорт залда жүрүшсө, өлбөс болуп барысы, жыргап өмүр сүрүшсө. Сонун. Балдар, балада кандай кереметтерди жасагысы келди? Тексттен үзүндүнү тап, Ариет окуп койчу. Ок атканда мушташка тыюу салып салмакмын, тып-тынч болсун баары деп, апакемдин койнуна жылуу жатып алмакмын. Сонун. Балдар, эми бала кандай кесиптерди өздөштүргүсү келди? Эч ким урбасын, уруулук да кылбасын. Баш ийбеген бейбаштар тордо отуруп ырдасын. Кесип, кайсы кесиптерди өздөштүргүсү келди? Балдар, бала кайсы кесиптерди өздөштүргүсү келди? Өрт өчүргүчү, пилот, мүмкүн темир илеймин. Кайсы кесиптерди атап атат? Ал деген өрт өчүргүч, Пилот. Темир ширеткич, Абдан сонун, балдар. Эми, балдар, биз кийинки тапшырмага өтөбүз. Балдар, тактада ар кайсы кесиптеги адамдардын сүрөтү илинген карталар бар. Ушул карталарды алабыз, бир жуптан бирөө келсе болот. Анан тексттен ушул кесиптин ээлери сүрөттөлгөн жерин табасыңар. Тапшырма түшүнүктүүбү? Анда келебиз. Исхак кел, Зарина келе кой, Ариет келе бер. Бирден алабыз. Балдар, эми ар кандай кесиптин адамдарын биз сыйкырчы деп атасак болот. Макулсуңарбы? Алар ар кандай кереметтерди жасай алат. Мисалы, набайчы сонун торт жасайт. Ал керемет. Макулсуңарбы? Дарыгер адамдарды дарылайт. Бул дагы керемет. Дагы кандай кереметтерди атап өтсөк болот? Тигүүчү бизге деген сонун кийимдерди тигип берет. Ал дагы керемет. Куруучу бизге сонун жылуу болгон үйлөрдү салып берет. Ал дагы керемет. Таксисттер болсо биздин каалаган жерибизге алып барат. Ал дагы сонун сыйкырчы. Өрттө жүрүүчүлөр үйүбүз эгер бир өрттөнүп же бирдем болуп кетсе, алга дагы анын да жардамы тиет. Ал өрттү өчүрүп үйүбүздү сактап калат. Ал дагы сыйкырчы. Сонун. Демек, бардык кесиптин ээлери бардыгы сыйкырчы деп атат. Балдар, дагы оюңар барбы айта турган? Мугалим болсо балдарга билим берет. Ал да сыйкырчы болот. Жакшы. Бирок текстте мугалим жок деп айттыңар, Мадина? Учкуч болсо көптөгөн жерлерге барып, согушка дагы барышы мүмкүн. Жакшы. Балдар, бардык кесиптер
маанилүү. Бардык кесиптер бизге керек, Нурел? Ар бир кесип ардактуу, туурабы? Эми тигил же бул кесипти өздөштүрүү үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз жакшы окушубуз керек. Эң сонун дагы Ариет? Боло турган кесип жөнүндө көп билишибиз керек. Боло турган кесип жөнүндө көп нерселерди билишибиз керек. Абдан сонун ойду айтып атат Мадина. Биринчи кесипти тандап, анан кийин ошол кесипке даярданып окушубуз керек. Жакшы. Зарина айтып койсун. Биз бул үчүн билимдүү жана акылдуу болушубуз керек, жана ошолор кесип жөнүндө көп ойлонушубуз керек. Жакшы. Нурел? Мисалы мен сүрөтчү эме болгум келсе, эме кичинекей кезимде мына сүрөткө кызыгып, эме сүрөт тартып, эме жүрүшүм керек да, колумду көндүрүп. Анан чоңойгондо ыйык эң баарынан күчтүү болгон тиги сүрөтчү болуп чыгып да. Абдан жакшы. Кудай тилегиңди берсин, Азамат. Балдар, кол чабуулар. Абдан жакшы иштедиңер. Бул тапшырма үчүн дагы мен жуптарга бирден быйтыкча берем. Бул силердики, бул силердин быйтыкча, бул силердин быйтыкча, бул силердики, карылгач бул силердин быйтыкча. Биз билдирүүнү далилдегенбиз. Макулмун, макул эмесмин, себеби деп. Эсиңердеби? Эми биз окугандан кийин дагы бир жолу далилдерди келтиребиз. Билдирүүгө далилдерди жазабыз. Биринчи түшүнгөнүңөрдү жазып чыккыла, анан түшүнбөгөнүңөрдү калтырасыңар. Чыгарма менен. Окугандан кийин өзгөрдү да оюңар. Бала күндү асманга көтөрө алат. Көтөрө алабы? Жок, көтөрө алат. Ошол да чыгып келаткан күндү. Себеби Көтөрө алат деген биякта. Балдар, тапшырманы аткарып бүттүк. Окуганга чейинки менен, окугандан кийинки силердин билдирүүгө далилдериңер кандай өзгөрдү, ошону байкап көрөлүк, Балдар, чоңдор бир эле суроону көп беришет. Сен чоңойгондо ким болосуң? Макулмун, себеби алар мен каалаган нерсени айтышат. Жакшы, а окугандан кийин өзгөрдүбү пикириң? Ошол кесипти жакшы көрөм. Сонун. Балдар, экинчиси, набайчы мешке нан бышырып, колунан келгендин бардыгын тойгузду. Окуганга чейин, Исхак, макулсуңбу, макул эмессиңби? Мен макулмун, себеби ал жакшылык кылгысы келди. Сонун. А окугандан кийинчи? Өзгөргөн жок, Жакшы. Бала күндү асманга көтөрө алат. Асинат? Макул эмесмин, себеби бала күндү көтөрө албайт. Себеби? Себеби алып ал ысык жана чоң. Чоң, жылдыз, сонун. Окугандан кийин пикириң өзгөрдүбү? Мен макулмун, себеби ал оюнда ойлоп жатат. Оюнда ошентип ойлоп жатат. Жакшы. Бардык карыяларды айыктыруу үчүн ушул түрдөгү лимонадты ойлоп тапсаңыз болот. Нуркыз? Мен макулмун, анткени ал жакшы нерсе, карыяларды айыктырган ал жакшы. Жакшы. Окугандан кийин пикириң өзгөрдүбү? Өзгөргөн жок. Акыркысы, балдар, адам өрттү өчүрө алат. Мадина? Мен макулмун, себеби суу менен өчүрсө болот. Суу менен өчүрсө болот. Дагы ойлор барбы? Кошумчалап коесуңбу, Умар? Мен макулмун, себеби адамдын колунан баары келет. Себеби адамдын колунан баары келет дейт. Азаматсыңар, балдар, кол чабуулар.
берилген билдирүүлөргө окуганга чейин жана окугандан кийин сонун ойлорду, далилдерди келтиргенсиңер. Абдан жакшы. Эми балдар биз силер менен сөздүк түзөбүз. Анда тактага чыгабыз дагы. Бул жерде кесиптердин аттары бар. Бирден алабыз. Балдар ушул жерде эле туруп турсаңар болот, ордуңарга барбай эле койгула. Ушул сөздөрдү алфавиттик иретте жайгаштырабыз. Демек, кайсы сөз биринчи турат? Айдоочу. Бул жерге илип кетели, келгиле балдар. Айдоочу. Кете бергиле. А, Б, В, Г, Д. Кете бергиле, өзүңөр ичиңерден. Албетте, албетте. Балдар, эгерде Б жок болсо, В жок болсо, андан кийинки тамгадан келгендерди иле бергиле. Анда келгиле барыбыз хор менен кесиптердин аталыштарын бирге окуп коелу. Айдоочу, ашкоочу, куруучу, космонавт, мугалим, набайчы, өрттөчүргүч, полиция кызматкери, почтальон, сантехник, тигүүчү, таксист, жаштар. Эң сонун балдар. Балдар, сабак силерге жактыбы? Кимге жакса, быйтыкчаларды көтөрөбүз. Сонун. Сабакта кандай жаңы нерселерди үйрөндүңөр? Мадина? Мен сабакта кесиптерди үйрөндүм. Кандай кесиптер бар экенин. Эң сонун. Ариет? Сиз магистериндин чыгармасы менен тааныштым. Акта балдар укмуштарды чыгарам деп эле ар нерселерди ойлонуп өчкөндө адамдарды кечке өлбөй жашаганын, атышкан, согуштар жок болгонун, өзү ар кандай кесиптерди көргөнүн, ошо кесиптерге катышып көргөндөрүн окудум да. Рахмат, Ариет. Сонун балдар, эми силерге баарынан эмне кызык болду? Мага баардык суроолорго жооп бериш кызык болду. Жана китепче жазган кызык болду. Абдан жакшы. Мен бул сабактан кесиптер жөнүндө кызык болду. Анан өзүм ошо кесиптерди да көргүм келип кетти да. Ошолор кызык болду. Жогорудагы айтылган кесиптин ээси дагы болгон келип кетти. Кесиптердин ээси болгон келип кетти деп, Абдан жакшы балдар. Бүгүн сабакка абдан сонун катышып бердиңер, активдүү катышып бердиңер. Абдан сонун иштеп бердиңер, мыкты иштерди жасап бердиңер. Балдар, ушу менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула. Сабагыңар супер болду. Урматтуу кесиптештер, сиздер 4-чү стратегия божомолдоо боюнча иштин ар түрдүү ыкмалары боюнча видео сабагын көрдүңүз жана мугалим божомолдоонун ар кандай ыкмаларын колдонгондугуна көңүл бурдуңуздар. Чыгарманын аталышы боюнча, китептин титулдук бетиндеги иллюстрация боюнча билдирүүлөргө ылайык окуучулар тексттин мазмуну, темасы же концепциясы жөнүндө ой жүгүртүшү үчүн мугалим 5 билдирүүнү жасады. Бул сөздөр окуучулардын мурунку билимин активдештирип, окуй турган нерселери жөнүндө божомолдорду айтууга түрттү. Бул стратегиянын сиздин класстагы окуучуларга кандай тиешеси бар экендигин карап көрүңүз. Муну жасоодо кандай кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн? Бул кыйынчылыктарды кантип жоюуга болот?
Форумда мугалимдер менен ой бөлүшүңүз.